Бул жумуштардын баары өзүмдүн коллекциямдагы жумуштар. Булар көргөзмөлөргө, ошондой эле ар кандай конкурстарга катышканда коюла турган жумуштар. Булар негизи сатылбайт. Шадыбек Ирназаров керамиканын сырын мыкты билет. Ал өнөрканасында өз колунан чыккан эмгектери менен тааныштырып жатат. Суу толкуну деп койгон буну. Ошол жакта толкун, шамалдын элесин көрүүгө болот. Бул жакта бул иш жерине деп аталат. Бул жумушумдун аты тоо чокусу деп аталат. Бул жакта көрсөтөйүн дегеним, бул эми биз Кыргызстанда мөңгүлүү тоолуу жер болгондуктан тоонун чокусу деп атап койдум. Сиздин көпчүлүк эмгектериңизде мындай аялдын эленин элеси берилет экен да? Негизи бул менин көрсөтөйүн дегеним, бул жаратылышты аял затынын элеси менен көрсөтүү. Негизи мен жасап атканда бир ой менен жасайм, бирок көрүүчүлөр ар кандай түшүнүшү мүмкүн. Шадыбек мындай көз жоосун алган эмгектерди жасоо үчүн Чүйдүн Ивановка айылындагы кадимки чопону пайдаланат. Биринчи жасаардан алдын ийилип алабыз. Аны бир калыпка келтирип, арт тарабынан басып, могу жактан кармап туруп, өйдө көтөрөбүз и алаканды могу жер менен ылдый басабыз. Камыр сыяктуу экен. Камыр сыяктуу эле. Ичиндеги воздух калса, ошолор чыгыш керек да. Сыртка чыгыш керек. Эгер алар чопонун ичинде калып калса, кургап атканда же болбосо бышырып атканда жарылып кетиши мүмкүн. Ивановканын чопосу экен ушундай. Даяр болду. Чопону ыйлеп даярдап алгандан кийин бул жактан станоктон жасайбыз. Азыр бир көрсөтүп берейин кандай жасалышын. Биринчи эле баштаганда кичине глина чопо алып, бул дисктин так ортосуна кичине чаптап алабыз, себеби ошого жармаштырыш үчүн. Кол дайым суу болуп туруш керек. Борборун таап алгандан кийин бир кол менен формасын жасай баштайбыз. Так ортосунан мындай. Азыр бир жөнөкөй эле вазанын формасы кантип жасаларын көрсөтүп берейин. Чопо бул экөөмдүү болгон үчүн кандай нукка бурсаң, ошол формада жасалат да негизи. Формасын жасап алгандан кийин станоктун жардамы менен кооздоп кетсе болот. Ар ким өзүнүн калоосуна жараша ар кандай ыкма менен кооздоп койсо болот. Чопо эмнени жакшы көрөт, эмнени кандай мамилени жакшы көрөт, кандай нерсе кылсаң туура эмес болуп калат. Ошо чопонун мүнөзү кандай өзү? Адамдын мүнөзү сыяктуу эле. Себеби чопону да түшүнө билиш керек, уга билиш керек. Качан гана тилин билгенден кийин жасаганга оңой болот. Карапабыз даяр болуп калды ошо. Биздин карапабыз ваза болуп калдыбы? Ваза болуп калды. Буну да андан кийин бир күн коюп, эртеси күнү ар кандай кылып кооздоп койсо болот, ручкасын чаптап койсо болот, өзгөртсө болот. Бул бир гана станокто жасалуучу ыкмасын көрсөтүп бердим. Ирназаровдун өнөрканасы заманбап. Иштөө үчүн бардык шарттар түзүлгөн. Адатта мында мастер-класстарда уюштурулуп, улуу муундагы адамдардан баштап бөбөктөргө чейин келип, чопо менен иштегенди үйрөнүшөт. Пальцем так давишь потихоньку. Еще раз попробуй покрути. Керамисттин колунан чыккан түрдүү эмгектер өлкө ичинде эле сатылбастан дүйнөнүн булуң бурчуна чейин тараган. Жакшы жасалган жумуш бул бир күн болбосо бир күн баары сатылат. Ар бир жумуштун өзүнүн ээси бар деп айталам да. Интернеттен эле заказ беришет, биз бул жактан салабыз доставка менен. Основной биздин буйрутма заказ бергендер ошол өзүбүздүн эле жарандарыбыз, андан сырткары Европа, Америкадагы адамдар. Каарманыбыздын айтымында керамикага учурда суроо талап көп. Мындан уламал бул өнөрдү өркүндөтүү менен алек. Биздин студиябыз кичинекей болгондуктан буюрса жакында бир чоң студия ачылып атат. Жалаң ошол керамика буюмдарын жасоо жана үйрөтүү
мындайча айтканда мектеп салынып атат. Буюрса ошол жерде көптөгөн жакшы иштер аткарылат деп айта алам. Тургунбай Садыков атындагы Көркөм сүрөт академиясын аяктаган Шадыбек Эрназаров өмүрлүк жары Кыялак Күчүкова менен ушул окуу жайдан табышкан. Сүрөт дүйнөсү бириктирген эки өнөр адамы учурда бири-биринин дүйнөсүн толуктап колдоп келет. Дос болчук, жакшы тааныштардан болчук. Анан кийин академия бүткөндөн кийин анан үй бүлө куруу боюнча сүйлөшүп калдык. Кыскача айтсак ушундай болот да. Келинчегим үйдөн иштейт да, иштеп жумуштарын дайым менин көзүмчө иштегендиктен күн өткөн сайын ошол ичине кирип келинчегимдин ошол тарткан сүрөттөрүн түшүнүп башкача көз карашта карай баштадым да. Оюн же болбосо келинчегимдин ички дүйнөсүн ошол сүрөтү аркылуу көбүрөөк байкай баштадым. Могу майда иштер бул ошо мектепте жасалган иштер да. Өйдө жактагы иштер булар уже баягы училищеде иштеп жүргөн эмгектерим. Бул көп көргөзмөлөрдө мага ийгиликтерди алып келген иш. Флора деп аталат. Жаратылышты аял затына окшоштуруп жасалган иш. Анан эме да мага жагат. Анан таш баары бир эффект башка да. Гипс башка, таш башка, коло башка. Бул таш. Кийинчерээк жолдош менен таанышып, керамика жасаганды үйрөндүм. Керамика бул скульптурага окшош, бирок техникасы башка. Мен мисалы муну өзүм кургата албайт болчумун, күйгүзө албайт болчумун, анткени меники сынып калмак. Керамиканын ичи көңдөй болот. Анан баягы кургатканды билиш керек, эч жерин сындырбайчы. Жолдошумдун жардамы менен биринчи жасалган ишим. Кандай баа берди жолдошуңуз буга керамист катары? Билбейм. Мактап коет, чынбы калппы ким билет. Могу үркүнгө арналган, Кытайда кыйналган кыргыздар жөнүндө эскиз. Чоң ата, чоң энелерибиз ар дайым тилек кылат го, ушу тууган жеримде көмүлсөм деп. Булар баягы жер жаңыртып кетип атканда өзгөчө трагедия да. Могу Толубай Сынчыга дагы абдан таасирленип, Толубай Сынчыга жазган эскиздер да. Бул ошондо Толубай тандаган тулпара окшойт да. Тулпара бул жакта элдер баягы эме деп атат да, сындап атат да. Бул болбогон эле мени кантип тандап алды деп. Мындан 7-8 жыл мурун Манаска арнап биз мультик тарталы деп ойлогонбуз да. Анан өзүбүзгө команда түзүп, иштей баштаганбыз, бирок кийинчерээк токтоп калды. Менде эскистери калды. Мага жагат өзүмө. Сүрөтчү Кыялак Күчүкованын ысымы да кыргыз сүрөт дүйнөсүндө таанымал. Ал 2021-жылдын декабрь айында дагы бир белгилүү сүрөтчү Айып Алакунов менен бирге конкурс аркылуу тандалып, Франциянын борбору Парижде сүрөт көргөзмөсү уюштурулган. Бул иш-чараны аталган өлкөдө кыргыз элчилиги ишке ашырган. Аябай кызыгып, ар бир сүрөттү мындай котормочуну алып келип алып, мындай детально сурашты да. Бул эмнени билдирет, бул эмнени билдирет, эмнеге мындай колорит деп. Ошол жакта бир жумадан ашыгыраак жүрдүк. Күндө келип атышты. Күндө келип баягы пикир алышып, ушунчалык баягы искусствону сыйлашат экен. Чын эле Париж баягы дүйнөлүк искусствонун бешиги экен да. Ошол жакта болуп келгеним үчүн сыймыктанам, дагы болгум келет, максаттарыбыз көп. Ак Күчүкованын көп композициясы кыргыз маданиятын даңазалоого арналган. Сүрөтчү мындан сырткары өзгөчө балдар темасында көп изденип, бир топ эмгектерди жараткан. Ал буга өзүнүн тунуулуу себеп болгонун айтат. Учурда сүрөтчү өзгөчө балдарды тарбиялаган бала бакчада эмгектенет. Өзүм сүрөтчү болгондон кийин андай өзгөчө балдарга сүрөт тартканды, лепка кылганды үйрөтөм. Ошол учурда балам дагы ал жактан бийлегенди, жазганды, сүйлөгөндү үйрөнөт. Анан мен үчүн абдан ыңгайлуу. Мен да башка балдарга жардам берсем, менин балама дагы башка адистер чоң жардам кылып жатышат. Кудайга шүгүр, учурда жакшы. Азыркы тартып жаткан менин чыгармам ошол учурдагы менин абалымды көрсөтөт десем болот. Таланттуу үй бүлө учурда өнөрдүн арты менен каражаттап, эл катары турмуш кечирип келишет. Алар дал ушул чыгармачыл тагдырына ыраазы. Баягы кесип тандоо учуру келгенде сүрөтчүлүк кесип актуалдуу болбогондуктан башка кесиптерди ойлондум да көп.
Анан алардын ичинде баягы хирург болгум келчү, анан юрист болгум келчү тандап жүрүп, баары бир сүрөткө өзүмдүн өмүрүмдү арнадым десем болот. Анткени биринчиден аял затымын, мага абдан туура келет экен, ыңгайлуу келет экен. Анан ошол эле учурда мен ансыз өзүмдүн жашоомду элестете албайм. Анан ар дайым баягы сүрөт тартпасам дагы мындай сыгылып кетем да. Ошон үчүн баягы Кудайыма шүгүр, өзүмдүн тандоомду туура деп эсептейм жана ыраазымын, баалайм, барктайм, сыймыктанам. Эч талыкпай иштей бериш керек. Анан өзүм сыяктуу жаш сүрөтчүлөргө деле ошону айткым келет. Эч токтобой, кандай гана условия болбосун иштей бериш керек. Бала чагынан бери өмүрүн өнөргө арнаган түбөйлөр алдыдагы жашоосун ачык түстөр менен тартылган дал ушул сүрөт сыяктуу жаркын элестетип, келечекке өчпөс из салсак деген ниет менен жашайт. Максатжан Газиев, Азиз Самарбеков, Азаттык, Бишкек.